Адамдарды карыткан касиеттүү Өзгөн шаарынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан, абасы таза, суусу мол, Карашыро жайлоосуна чейир салган Мырзайка айылы жайгашкан. Мына ушул айылдын так ортосунан Камилжан Райымбеков атындагы мектеп гимназиясы орун алган. Камилжан Райымбеков атындагы мектеп гимназиясы жөндөмдүү, таланттуу, шыктуу балдардын математикалык билимдерин тереңдетүү максатында 1998 жылы 180 окуучуга лайыкталып ачылган. Чейрек кылым ичинде гимназиябыз 685 бүтүрүүчүнү уядан учуруп, аларга терең билим берүү менен турмуш жолдоруна туруктуу багыт бере алды. Ар бир күнүбүз эртең мененки көнүгүүлөрдү жасоо менен биргеликте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимн ырдоо аркылуу башталат. Мектептин биринчи директору болуп Мырзамединов Ибраимберди Шамшиевич дайындалган. Андан кийин Жолоева Гүлбара Райымбековна, бүгүнкү күнү мектепте Апарханов Медербек Эсенгелдиевич жетектеп келүүдө. Мектеп гимназиябыздан билим алып чыгышкан бүтүрүүчүлөрүбүз өз айылыбыздан баштап дүйнөнүн булуң бурчтарында IT, медицина, билим берүү жана башка тармактарда иштеп келишет. Жана көптөгөн белдүү республикабызга таанымал инсандар дагы чыгышкан. 2017 жылы гимназия билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык гуманитардык сабактарды тереңдетип окутууга өткөн. Педагогикалык жамааттын алдыга койгон чоң максаттары бар жана жогорку иштермандыктар менен айырмаланышат. Бүгүнкү күндө мектеп чыгармачылык өнүгүүнүн үстүндө. Куттуу мектептин намысын коргоп, окуучуларга сапаттуу, терең билим берүүнүн үстүндө мугалимдер жамааты изденүүчүлүк менен алектенип келишет. Себеби биз тарбиялаган муундар биздин келечегибиз эмеспи? Гимназиянын миссиясы окуучуларга үзгүлтүксүз заман талабына ылайык гуманитардык билим берүү менен турмушта өз ордун таба билген компетенттүү инсанды даярдоо болуп эсептелет. Учурда гимназия өзүнүн миссиясынын үстүндө иштеп келүүдө. Азыркы учурда мектепте 320 окуучу билим алууда. Мугалимдер жамаатында 30 мугалим иш алып барса, алардын ичинен 13 мугалим билим берүүнүн мыктысы төшбелгисинин ээси. 3 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамоталарына татыктуу болушкан. Мезгил өткөн сайын методикалык, теориялык илимдердин мазмуну өзгөрүп, илимий таанып билүүнүн методдору өркүндөдү. Кандай гана өзгөрүүлөр болгонуна карабастан, сабактын катышуучулары бул окуучу жана мугалим. Мугалимдерибиз заман талабына ылайык сабактарын өтүп, окуучуларды билим кемесинде алга сүйрөйт. Гимназиянын окууканалары заманбап инновациялык техникалар менен жабдылган. Мектептин ар бир каанасы айыл өкмөттүн колдоосу менен 30 дана видео көзөмөл орнотулган жана акылдуу коңгуроо системасы орнотулду. Учурда биз көнгөн коңгуроонун ордуна комуз көсү жаңырып турат. Кымбаттуу окуучулар, биринчи сабак башталды. Сабагыңыздар ийгиликтүү болсун. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин келечек үчүн билим берүү долбоору аркылуу 21 компьютер берилип, жогорку деңгээлде электрондук китепкана иштеп жатат. Мындан сырткары, мектеп гимназияда интернет желесине туташтырылган демөөрчүлөр тарабынан каржыланган компьютердик каана бар. Гимназияда окуучулардын саны жыл сайын өсүп жаткандыгына байланыштуу жаңы мектеп салуу үчүн кошумча жер бөлүнүп, тиешелүү документ иштери бүткөрүлдү. Жакынкы убакта мектептин курулуш иштери башталат деп үмүт артуудабыз. Заманбап мектеп улуттук жана дүйнөлүк маданиятты айкалыштыра билген сынчыл көз караштагы логикалык ойлоосу терең, акыл калчам ой жүгүрткөн жана адамдар менен баарлашуу чеберчилигин ээ болгон окуучуларды тарбиялап өстүрөт. Гимназия бул касиеттердин баарын балдарга жеткирүүнүн үстүндө эмгектенүүдө. Билим берүү системасындагы инновациялык процесстери жаңыча окутууну, жаратууну, кабылдоону, баалоону, өздөштүрүүнү жана педагогикалык жаңылыкты кабыл алууну башкаруу процесси болгондуктан, ар бир мугалим өз билимдерин өркүндөтүү максатында түрдүү курстарды өтүп, окуучуларга учурдун талабына ылайык заманбап билим берүүгө дилгирленип, аракеттенип келишет. Заманбап сабак бул өткөн менен байланышкан ошону менен бирге жаңы актуалдуу сабак. Окуучуларга да, мугалимге да сабак жаңыча болгондо гана кызыктуу болот. Ал үчүн ар бир мугалим сабагында жаңы технологияларды, тагыраак айтканда, интерактивдүү доска, панель, планшет, ноутбук, компьютерлерди пайдаланып, интерактивдүү усулдарды колдонуу аркылуу окуучулардын кызыгууларын арттырышат. Кыргыз тили
орус тили, англис тили сабактарынан милдеттүү иримдер жана окуучулардын кызыгууларына, жөндөмдүүлүгүнө карата 15 сабактан кошумча тандоо иримдери иш алып барат. Окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасы PISA 2025-ке даярдоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келүүдө. Балдардын физикалык, психологиялык, эмоционалдык жактан өнүгүүсүн калыптандыруу үчүн гимназияда назик бийчилер ирими да уюштурулган. Бий ириминде чет элдик бийлерди билишет. Анын ичинде улуттук бийлерге өзгөчө басым жасашат. Ар түрдүү маданий, массалык иштерде да өз үнөлөрүн көрсөтүп турушат. Окуучулардын логикасын өнүктүрүүгө жана так эсептөөгө, кенен ой жүгүртүүгө шыктандыруу максатында шахмат, тогуз коргоол, теннис боюнча иримдер да уюштурулган. Дени сак улут, дени сак коом демекчи, дене тарбия сабагында окуучулар спорттук оюндарды ойноо аркылуу тарбияланышат. Балдарга музыкалык билим жана тарбия берүүдө баланын көркөм дүйнөгө болгон көз карашын, башкача айтканда эстетикалык маданиятын калыптандыруу үчүн музыка ирими дагы активдүү иш алып барат. Мындан сырткары тез окуу курсу активдүү иштейт. Тез окуу бул кыска убакытта көп маалыматты кабыл алуу болуп эсептелет. Маалымат алуу бул атайын техникалар, көнүгүүлөр аркылуу жүргүзүлөт. Көркөм өнөр ириминде балдарга жөнөкөй эрежелерди үйрөтүү жана колун көндүрүү эле эмес, жашоого, өнөргө, табиятка байкоо жүргүзүүнү үйрөтүү болуп эсептелет. Жыйынтыгында чыгармачыл, өнөрлүү, жөнөкөй нерсеге көрк берген, өзүнө ишенген, айлана чөйрөнү жакшыртууну каалаган окуучулар өсүп чыгат. Ата-эне окумайынча бала окуйт дегендей, гимназия менен ата-энелер тыгыз иш алып барат. Мектеп менен ата-эненин байланышын күчөтүү окуучулардын тарбиясын жакшыртууга негиз болот. Мугалимдер алдыңкы окуучуларды олимпиадаларга, сынактарга, конкурстарга катышууну сунуш кылышат жана окуучулардын ийгиликтерине ар дайым ишенишет. Маселен, акыркы 5 жылда физика предметинен Омурова Азиза, математика предметинен Эрмекова Медина, Эрланбек уулу Рустам, англис тили предметинен Жуманазарова Акылай, Айткулова Элиза Олимпиаданын облустук республикалык этаптарында 1-2 орунду ээлешсе, 2022-2023 окуу жылында 6 класстар арасында математика предметинен уюштурулган Акмо олимпиадасынын облустук турунан Жанышев Нурислам 1 орунду камсыз кылды. Бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестке активдүү катышып келишет. Өткөн 2022-2023 окуу жылында жалпы республикалык тест түрлөөнүн жыйынтыгынын көрсөткүчү боюнча орточо балл 148 баллды түздү. Бүтүрүүчүлөрдүн негизги көрсөткүчүнүн бири болуп, алтын тамга артыкчылык аттестат эсептелет. 2022-2023 окуу жылында гимназиянын негизги жетишкендиктеринин бири болуп, 11 класстын бүтүрүүчүсү Бапышева Нурсулуу алтын тамга аттестатына ээ болду. Англис тилин билүү четте окуунун чоң мүмкүнчүлүгү. Мына ошондой чоң мүмкүнчүлүккө ээ болгон окуучуларыбыз дагы бар. Алсак, Axios эл аралык уюмунун Flex программасынын жеңүүчүсү болгон 4-чү окуучубуз бар. 2023-2024 окуу жылында 10 класстын окуучусу Жуманазаров Абай учурда АКШдан акысыз билим алып жатат. 2024 жылдын 1 сентябрынан 11 класста окуусун кайрадан мектеп-гимназиядан улантат. Жылдын мыкты мугалими 2023 кароо сынагында мектеп-гимназиянын орус тили жана адабияты мугалими Алтынбек кызы Жумасия сынактын райондук жана облустук турунда жеңүүчү аталды. Мына ушундай чыгармачыл жаратман жамааттын аракетинин астында мектеп-гимназия ар кандай кароо сынактарга катышып, алдыңкы орундарга жетишип келет. Атап айтканда, акыркы 3 жыл аралыгында төмөнкүдөй ийгиликтерге ээ болду. Мыкты инновациялык мектеп 2021 кароо сынагында 1 орунду, райондук билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлик комитет тарабынан уюштурулган мыкты өнөктөш директор 2022 райондук тармактык кароо сынакта 1 орунду, 2022 жылы орус тилин жана орус адабиятын окутууда инновациялык методдорду колдонуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу боюнча 5-чи эл аралык илимий практикалык конференцияда мектеп-гимназиянын орус тили жана адабияты мугалими Кумарбаев Базарбек Карабаевич 1 орунду ээледи. Мектептин жетишкен ийгиликтерин колдоо иретинде райондук билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлик комитет тарабынан атайын эс алуу үчүн жолдомолор жана белектер берилип турат. Жогорудагы жетишкен ийгиликтер гимназиянын ийгиликтерин жеткенчек эмес. Анткени мындан да зор ийгиликтерди жаратуу үчүн гимназисттер жана мугалимдер талыкпай аракеттенип эмгектене беришет. Гимназия сапаттуу билим, таасирдүү тарбия, келечектүү бүтүрүүчү.